Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүнүн 30 урматтан коомдук биринчи канал жана ошондой эле маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри менен биргеликте Кыргызстан жылдызы Кыргызстанда биринчи жолу кастинг бүгүн Кыргызстан жылдызы Караколдо. Кыргызстан жылдызы Каракол шаарында. Кыргызстан жылдызы заманбап музыка тармагындагы вокалдык конкурсу Ысык Көл облусунун борбору Каракол шаарында. Кезектеги кастинг Касмалы Жантөшов атындагы Ысык Көл облустук музыкалык драма театрында болуп өттү. Каракол шаарынын жаш таланттары абдан жакшы маанай менен келип, кастингдин башталышында бардык катышуучуларга жагымдуу маанай тартуулашты. Моя программа не для выбора в Думу. Наслаждайся читкой и ни о чем не думай. Дебаты прекратите, помолчите, не кричите. Катышуучулардын канчалык жеңишке карай умтулуулары күч болсо дагы толкунданып, сүрдөп жаткандары жүздөрүнөн көрүнүп жатты. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурс кастинг азыркы учурда Каракол шаарында. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Нурайым. Нурайым, азыр кичине даярдык кылалы. Өзү биринчи киреткесин, негизинде биринчи кирүү да бул кичине оорчулукту жаратат, кичине коркунуч жаратат, толкундоо болот. Сенде азыр ушундай толкундоолор болот а, коркунучтар? Албетте болот атат. Кандай коркунучтар болот? Ичимде көп элек урушуп жүрөт. Эркайым, буга чейин сынакка катышып келдиңиз беле же биринчи жолу катышып атасызбы? Өзүм ырдап жүргөм, бирок сынактарга биринчи жолу катышдым. Жашыңыз канчада? 17. 17. Канча жаштан баштап ырдайсыз? 8 жаштан бери. 8 жаштан бери. Үйдө чыгармачылык инсандар барбы? Жок, бирок окушкан. Окушкан, баардын билими бар. Сиздин да билимиңиз бар. Окуп атам азыр. Окуп атасыз. Кайсы жерде окуп атасыз? Ыбырай Туманов атынан музыкалык окуу жайын биринчи курсун аяктап атам. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурс азыркы учурда Каракол шаарында. Эмне болду? Üşüп атасыңбы же? Жок, Суук бекен. толкунданып атам. Толкундоо ушундай эсен да. Адамда толкундоо кичине мындай өзүнүн сабыры кармап, арбасы берип басат, сенде толкундоо сыртыңа чыгып турат турбайбы? Кудай буйрса. Кудай буйрса. Илгиз, толкундоо барбы, жокпу, чын айт? Толкундоо чынында жок. Азыр жок. Коркунуч да жок. Коркунуч жок. Демек сенде сынактарга катышкансың. Тажрыйба бар. Тажрыйба. Кайсы сынакка катышкансың? Жакында эле болуп өткөн Нота Fest деген сынакка катышкам. Финалдан 3-чү орун алгам. 3-чү орун алдың. Казым мырза, бүгүнкү сынакка кайсы чыгарманы даярдап келдиңиз? Фрэнк Синатранын Fly Me to the Moon дегендерин. Бир эле чыгарма. Бир эле чыгарма. Ал эми башка дагы чет тилдеги чыгарма суранса, деги эле өзүңүз канча тилдер ырдайсыз? 3 тилдер ырдай алам. Тилдерди. Кыргызча, орусча, англисча ырдайм. Эгерде кыргызча сурам калса, кайсы чыгарманы ырдайсыз? Ак Жолтой Канатбек уулунун Деңиздеги деген ырдайм. Темирлан, мен дароо сиздин сүйлөгөнүңүздөн сиз азыр мындай сиздики баритон экен. Баритон? Бас баритон болуш керек. Бас баритон. Биякта. Демек бүгүн даярдап келген чыгармаларыңыз? Фрэнк Синатра жана Майкл Бубле All of Me. Ал эми кыргыз тилинде кайсы чыгарманы даярдап келдиңиз? Кыргыз тилинде Деңиздеги же ошол эле Акжол Канатбек абабыздын чыгармасы Канатым бар. Анда Деңиздеги чыгарманы бир сап сураналы, кичине даярдык болсун, кичине толкундуу болуп атат, мен байкап атам. Кеттик анда, бир сап чыгарма. Так. Сен чыгарасың түңгүктүн торунан, бул укканда бир өзүңө жолугам, кубаттанам көздөрүңдөн алган жобуңан. Себеби билем менин жеңилиме жол жок, бир өзүмдө башка жанга орун жок, эч жүрөгүмдө, көкүрөгүмдө. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Атыңыз? Элмар. Элмар, атыңыз? Талант. Талант. Деги эле бул сынакты кайсы күндө угуп калдыңыз, кайсы күндөн бери даярданып келатасыз? Бул сынак деген КТРК музыка каналдан рекламалардан көрдүк, сонун шоудон айтылды. Андан сырткары уже баткен жергесине кеткенден кийин биз телефонду ачып Инстаграмдан карап баштадык.
Анан ушул күнгө келип, Караколго келип калыпсыңар. Эми Караколго келип, буюрса катышалы деген ойдобуз. Кыргызстан жылдызы заманбап музыка тармагындагы вокалдык конкурсуна Ысык Көл облусунун намысын коргой турган конкурсантты тандоо үчүн шайланган калыстар тобу менен тааныштырсак. Ысык Көл облустук Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театрынын актёру Андашев Кылычбек, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Беренбаева Айгүл, Ыбырай Туманов атындагы Каракол мамлекеттик музыкалык окуу жайынын гитара бөлүмүнүн мугалими Кыдырмышев Камчыбек, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмери Ыбырай Туманов атындагы Каракол мамлекеттик музыкалык окуу жайынын хор бөлүмүнүн мугалими Чомоева Толкун, Ыбырай Туманов атындагы Каракол мамлекеттик музыкалык окуу жайынын вокал мугалими Акылбеков Нуршат. Кылымдардан кылым карды, кызыл суунун суусу алылы, балы жыттанган таттуулугубузда, туулган жердин суусун сагынды. Жүрүсүн дагы алыс араңа, ата журтум кетпей санама. Акыл айтып асыл кеп айткан аталардын кебин сагынам. Любовь похожая на сон, сердец хрустальных березон, твое волшебное люблю, я тихим эхом повторю любовь. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с собой. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship, and it's all. In other words, please be true. Hello, it's me you're looking for. I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You are all I ever wanted, but it's someone else you want. Gelsen çiğde gülsün çoy, Oynasam çocuksun o yaşık dilbarım. Döngülüm elesinde de. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурс азыркы учурда Каракөл шаарындабыз. Аяна өз талантын көрсөтүп келатат. Аяна калыстар тобу эмне деп айтты? Калыстар тобу угушту менин ырдаганымды. Анан эчтеке деле жок. Эмне деп айтты? Калыстар тобу биринчи суранычтыбы? Жок, мени ого эле эчтеке деген. Эчтеке сураныш дешкен жок. Өзүңүз даярдап келген чыгармаларды ырдадыңыз? Ооба, ырдадым. Ырдап жаткан учурда өзүңүзгө каталар билиндиби? Эмне катачылыктар бар? Ооба, толкундоодон кийин мен өзүм каталарымды билдим да.
Можно на русском говорить? Айтериңиз. Кастинг кызуу жүрүп атат. Ал эми Салима ырдап чыкты. Салима, Калыстар тобу эмне деп айтты? Калыстар тобу азырынча эч нерсе деп айткан жок. Азырда бир аз кемчиликтер болуп калды, потому что музыкада өчүп калды да. Ырдап атканда жамандай өзүмдү толкундандым ырдап атчат. Калыс кандай болду? Мен жакшы эле болду деп эсептейм. Калыстар тобу эмне деп айтты? Кандай сын пикирлер айтылды? Ийгилик эле каалашты, бирок башка эчтеке деле айткан жок. Нурайым, кандай ырдадың? Өзүм ойлогондой ырдай алган жокмун, тилекке каршы анткени кичине толкундатып кеттим. Ошол. Калыстар тобу эмне деп айтты? Жакшы эле болду дешти, анан билбейм. Эмне деп айтты? Эчтеке деген жок, ырдадык, чыктык. Калыстар тобу сын айткан жок. Жок, эчтеке деген жок. Эчтеке деген жок. Калыстар тобу эч нерсе суранган жок. Жок, суранган жок. Ырдадык, эки ырды ошол. Эки чыгарма ырдады. Эки чыгарма. Ырдап жатканда толкундуу болот, Калыстар тобунун көзүн карап алып. Болду, аябай болду ичинде. Өзүңүз эчтеке көргөн жоксуз, жумуңуз болду, ырдадыңыз, чыктыңыз. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Бермет ырдап чыкты. Бермет, Калыстар тобу эмне деп айтты? Унчуккан жок эчтеке деп. Эмнеге унчуккан жок? Эмнеге унчукпа, эмнеге унчуккан жок деп ойлойсуң? Киргенде эле, мисалы үчүн ырдайт деп күтүп турушту. Анан Сен бийледиң. жок. Эмне кылдың? Эрлан мырза, кандай деп айтты Калыстар тобу? Эмне деп айтышты? Калыстар тобу эмне деп айтышты? Унутуп калгансыз го? Жакшы эле кичине сүрдөп аттык, эми болушунча калыс сөздөрүн айтышты. Рахмат Калыстар тобуна. Башка областтарга салыштырмалуу Каракол шаарында катышуучулардын саны айырмаланып турду. Жаш таланттардын баары дал ушул жерде катылып жаткандай таасир калтырды. Кандай гана конкурс болбосун, ар бир катышуучуда өзгөчө сезимдер болот. Анткени ал өзүнүн гана жеке максатын көздөбөстөн, туулуп өскөн жеринин намысын коргоо үчүн жан үрөп, болгон аракетин көрүп катышып жатат. Конкурстун катышуучулары жөн гана ырдабастан, чыгармага жараша бийлеп, аспапта кол ойнотуп, атүгүл кымча белдүү бийчи кыздар менен келгендери Калыстар тобун гана эмес, уюштуруучу топту дагы таң калтырды. Ар бир катышуучуга бирдей карап, аткарган чыгармаларына маани берип, алардын сахнадагы өздөрүн алып жүрүү маданиятына баам салып, татыктуу конкурсантты тандоо үчүн атайын жоопкерчиликти алган Калыстар тобунун бүгүнкү катышуучуларга жана конкурска болгон ой пикирлерин уксак. Кыргызстан жылдызы 2021 бул 7 дубалдан болуп келе жаткан бул кароо сынагы. Ошондуктан бүгүнкү катышкан ушу бүгүнкү жаш таланттар мага абдан жакты, таланттар бар экен, чыкса болот экен Кыргызстан боюнча дагы. Эми мындан дагы ушу жаштарды биз таланттарына кадимкидей баа бердик, илимин бердик, жогору 15 жаштан 30 жашка чейинки мынакей чектелген боюнча, шарт боюнча ошол чектелген экен. Ошол боюнча мына биз кароо сынагына катышып, ошо жеңүүчүлөрдү тандап алдык. Бүгүн кастинг жөнүндө айтып кетсем, буга чейин Кыргыз биздин өлкөбүздө Ош, Жалал Абад, Талас, Баткен бардык областтарда ошо жаштар үчүн уюштурулган Кыргызстан жылдызы 2021 башталыптыр. Ошол кече бүгүн биздин Ысык көл жергесиндеги Каракол шаарында өттү. Таланттуулар аябай көп экен. Алар ичинен эми ар кандай стилдеги, ар кандай жанрдагы ырларды ырдашты. Чет өлкөлүк, биздин кошуна өлкөлөрдүн ырларын, кыргыз ырларын. Өзүм актер болгондон көбүнчө актерлук чеберчилигине, ошо ырга кирүү, өзүнүн ички сезими менен алып кетишине көп көңүл бурдум да. Мындан бери эчтеке мындай конкурстар деле болгон эмес, биринчи жолу болуп атат. Ушунчалык жакшынакай иштерди жасап атырсыңар, чоң рахмат. Жаштарды ушундай музыкалык жакка көбүрөөк эме кылыш керек. Анан мен айтарым мындай да, азыр эстрада аябай өнүгүп баратат. Ошо өнүгөнгө жараша эң мыктыларын, жакшыларын тандап көрсөтүш керек деп ойлойм да. Бүгүнкү конкурста көп эле болду, жакшы ырдагандар, жакшы немелер. Бирок тартынып кичине эметип атышты. Бизге кыйын болду.
биринчи орунга болгонго себеп таланттар көп эле экен. Эми баса белгилеп айта кетсек, биздин ушу көлдө чын-чынына келгенде таланттуулар аябай эле көп. Ошонун ичинен дагы бүгүнкү кароо сынакка келе албай калганда таланттуу жигит кыздарыбыз көп. Ушу келип катышканда таланттуу мырзаларыбыз, кыздарыбыз көп. Биз көз караш менен караганда биринчи турдан экинчи турга 7 адамды тандап алдык. Мен өзүм караган жанрым вокалдык жагын карадык, сольное пение. Өзүмдүн специальность өзүмкү ушу вокал жагын аяктагам, өзүм дагы улуттук консерваторияндагы. Албетте, ар бир облустан бирден гана конкурсант катышып жаткандыктан, калыстар тобу көпкө ойлонуп, бирдей чечимге келип, анан жыйынтык чыгарат. Бул ирет алардын купулуна бир нече катышуучулар толду. Бирок алардын арасынан дагы иргеп, мыкты конкурсантты тандоо керек.
üçün, izde üçün gelgenmin. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix for our broken. Oh, I guess I need you to see. Seni süydüm burulalı tağdırdan. Başkalardın teni sağananı. Biz bir gelişimge gelip bağlar ejekелермен ошо bir конкурсантты tandadık. Ayta berelimi, секрет болмайлы. Бара турчу адамыбыз Кудай кааласа ошо Караколдун намысын, Көлдүн намысын коргой турчу жигит болуп Диниев Элмар болду. Кол чаап калуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурс өзү көргөндөй эле Ысык Көл областына караштуу Каракол шаарында болуп өттү. Ал эми Ысык Көл областынын намысын коргонго Элмар тандалып алынды. Элмар, чын жүрөктөн куттуктайм. Чоң рахмат. Сезимдер кандай? Сезимдер толкуп ташып атат азыр. Сүйүнүч, бир четинен ойлонуу, эми Көлдүн атынан барып аткандан кийин моюнга аябай көп жумуштар илинген сыйып атат. Бирок азыртан эле кетели. Ошол. Жак коргондон эмне болосуң анда? Аны айта албайм, бирок. Аны айта албайсың. Оор экени сезилип турат мага. Эми буюрса өттүң, чын жүрөктөн куттуктайм. Эми кандай аракеттер кыласың? Кандай аракеттер болот? Болушунча колуман келген аракеттин баарын жасайм, аракет кылам. Кудайым буйрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы да эскерте кетели, Ысык Көл областынын атынан эми Элмар Ысык Көл областынын намысын коргойт деген ойдомун. Сага тек гана ийгиликтерди каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, экранды алыстабай туруңуздар. Кыргызстан жылдызы заманбап музыка тармагындагы вокалдык конкурсуна Ысык Көл облусунан аттана турган конкурсант Диниев Элмарга ийгилик каалайбыз. Алдыда финалист жөнүндө сюжет. Махаббатым сен көкөлүп жалгып учканда. Атым Элмар, фамилиям Диниев. Каракол шаарында төрөлүп өсүп, ошол жакта 9 жыл мектепти, Чехов атындагы мектепти бүтүрүп, андан кийин Ыбырай Туманов атындагы училищаны бүтүрүп, азыркы учурда Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда 1-чи курстун окуучусубуз. Элмар кенедейинде жош эле болчу. Баягы төрөлгөн кезинде болсо музыкасы жок, эмеси жок, ыр жок, уктачу эмес да. Анан мен отуруп алып комуз чертип уктатчу элем түшкүгө. Андан кийин тили чыга баштаганда Элмар бала чоңоюп эметкен сайын кылыгы чыга баштайт экен. Ырдап берет. Чоң атасы аябай бакты, эметип. Жакшы көрчү да, аябайчы. Элмардын кылыктарын угуп алып эле, жыргап эле чоң атасы ушинтип эле отурчу эле. Элмардын ушундай ыр дүйнөсүнө аралашып калганына эң негизгиси чоң атасы көп салымын кошкон. Кээде отурганда экөө атасына ырдап берип, ушундай атасынын көңүлүн көтөрүп, атасы да абдан жакшы көрчү. Элмардын ырларын укканга берилип аябай укчу. Кийин мектепти бүтүп, бул Каракол шаарындагы музыкалык училищага тапшырып, аяктуу окуп жүргөндө атасы көп жерлерге ээрчитип жүрдү. Эми Кыргызда тойлор көп болот эмеспи? Тууган тушкандын тойлорунда, көчөбүздө той болсо, ошол жака алып барып ырдатып, жетайыр 10-11 классында эле өзү жанагы минусовкаларды жаздырып барып
атасы экөө. Анда ошол кездерде дисктерге жаздырчу минусовка. Ошону атайым барып атасы жаздырып берип, ышкылып атасы экөө эри шаркак болчу. Азыр атасынын көзү өтүп кетти. Анан атасынын бир жакшы кыялы бар болчу. Ушул баламды чоң бир сахнадан көрсөм, ошо эл журттун алдында бир ырдап атканын көрсөм деп кыялданчы аябайчы. Анан айла жок, көзү өтүп кетти. Аны көрө алган жок, бирок апабыз азыр ошону Кудай буйрса көрүп келатат мына. Баламдын ырдап эметкенин көргүм келет. Мен дагы өзүнүн ушу тилегине жетип, аман эсен болуп, ден соолукта болуп, ушу ыр жагына жакшы эметип берилип жүрүп атат. Эми ушунусун ырдап чыкса деп ойлойм да. Ушу тилегине жетсе балам. Ушу бир ырдап чыкканын мен күтүп жүрөм да, аябай. Узатым ай чырагы аппагы, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен атылып. Мен Асман конкурсуна катышып жүргөндө үнүм народный жагына жакын болчу, элдик ырларды, элдик чыгармаларды ырдаганга. Ал эми азыр болсо, баягы убакыттын өткөнүнөн бө эстрада жагына жакынмын азыр. Баарын жасайт, жардамдашат. Кайсагым эмне кылсам, тамак жасасам этимди турап берет, манты жасасам мантымды түйүп берет. Ушинтип көп жардам берет. Тут и там оживление и суета. В этом мире что-то не так. В нем какой-то волшебный уют. Элмар балам, эмне дейм, сага ак жол, эң биринчиден ден соолук, ар дайым ден соолугуң болсун. Эчтекеден кемибе, ушундай жетишкендиктер сени тегеректеп жүрө берсин ар дайым. Мындан да ары алга, чарчаба, талыкпа демекчимин. Ошо чыгармачылыкта ошол эле ден соолук болуп, чарчабай, чалыкпай эмгек кылса, бир бийиктиктерге жетет деп ойлойм. Ошон үчүн сага бийиктиктер. Элмар, келечегиң кең болсун, ата-эне катары биздин берген батабыз болсун. Биз сени менен сыймыктанабыз, биз сага ишенебиз. Кыргызстан жылдызы конкурсунун бардык катышуучуларына ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Буюрса конкурста жолугушабыз, конкурста таанышабыз. Баардыгыңыздарга ийгилик, талыкпас эмгек, чыгармачылык ийгилик. Анан жакшы маанай каалайм баарыңыздарга.